Жанынан баңгизат табылган милиция кызматкери менен бирге 3 адам кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Алардын биринин жанынан милициянын сержанты наамындагы көөлүк алынган. Кармалгандардын экөө жаза аткаруу кызматынын номер 21 тергөө абагына киргизилген. Буга чейин ишенимдүү булактар милиционерлердин жанынан 100 куту гашиш табылгандыгын айтса, ИИМдин маалыматында баңгизаттын өлчөмү көрсөтүлгөн эмес. Алар жарыялаган видеодон 48 кутучаны көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы АКШ жаранынан акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой 2023 жылдын декабрь айында АКШ жараны жана башка адамдардын катышуусунда Ош облустук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысына арыз жазган. Анда кыргыз жараны аны зордуктоого айыптап коркутуп жаткандыгы айтылган. Милициянын бөлүм башчысына чара көрүүнүн ордуна аны менен келишип алып, АКШ жаранынан 2 миллион сом талап кылышкан. Чындыкты аныктоо үчүн Брачер Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисине кайрылган. Кайрылуунун негизинде милициянын ички иликтөө кызматы УКМК кызматкерлери менен биргеликте атайын операция уюштурган. АКШ жарандан талап кылган акчаны алуу үчүн милиция кызматкери айтылган жаран менен биргеликте келген. Шектүүлөрдү кылмыш үстүнөн кармоо учурунда кызматкер унаасын айдап качып кеткен. Көрүлгөн чаранын натыйжасында 13 февралда бөлүм башчы да кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Чүйдө төрөттөн кийин каза болгон келиндин окуясынан кийин Жайыл аймактык ооруканасынын жетекчиси кызматтан бошотулду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Мындан тышкары директордун дарылоо багыты боюнча орун басары менен башкы миидайым дагы иштен алынган. Ал эми окуянын чоо жайын аныктоо учурунда ишке тоскоолдук жаратпоо үчүн төрөт бөлүмүнүн башчысы жумушунан убактылуу четтетилди. Эске салсак, 36 жаштагы келин 10 февралда Жайыл райондук аймактык ооруканасынын төрөт үйүнө түшкөн. Келин 11 февралда көз жарып тилекке каршы анын эртеси каза болгон. Ымыркайдын абалы жакшы экендиги, ал эми келин Токтогул районунан келгендиги маалым болгон. Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Азырынча мындай чечимдин себеби айтылган жок. Абдыкадыров бул кызматка 2023 жылдын ноябрь айында дайындалган. Ал буга чейин Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп келген болчу. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 15 февралда советтик аскердин Афганистандан чыгарылган күнү менен кайрылуу жолдоду. Анда 1989 жылдын дал ушул күнү дээрлик 10 жылга созулган Афган согушу аяктап советтик армиянын чектелген аскердик контингенти Афганистандан чыгарылган. Кан күйгөн согушка аттанган 7000ден ашуун кыргызстандыктын 300гө жакыны баатырдык көрсөтүп курман болсо, 1,5 миң жоокер жарадар болуп, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Биз бул күн аймын-чоктой уулдарынан айрылган ар бир ата-эненин көз жашы менен кайгысына ортоктош болобуз деп жазылат кайрылууда. Президент эрдигүүчү Советтер Союзунун жогорку мамлекеттик сыйлыктарын алган 247 кыргызстандык жоокер менен кыргыз эли сыймыктанарын белгилеген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматы шаарынын Алтын Орду базарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан кыргызстандык ишкерлердин айланасындагы маселе боюнча үн катты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Алматыда ондогон кыргыз ишкерлери Казакстандын милиция кызматкерлери тарабынан кысым көрүлүп, контейнерлерин тартып алып жаткандыктары тууралуу билдиришкендигин айткан. Мекендештердин жамааттык арызы боюнча Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу тарабынан тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Башкы консулдук Казакстандын тиминин Алматы шаарындагы өкүлчүлүгүнө жана Алматы облусунун Карасай райондук полиция бөлүмүнө тийиштүү кайрылуу жөнөттү. Жакынкы күндөрү Алтын Ордо соода комплексинин жетекчилиги менен дагы жолугушуулар пландаштырылып жатат деп айтылат маалыматта. Учурда казак тарап башкы консулдуктун кайрылуусун карап жатканы белгиленди. Арыз ээлерине ар тараптуу укуктук жардам көрсөтүлүп, маселени чечүү үчүн жактоочу алуу боюнча сунуштар берилген. Маселе министрликтин жана Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемесинин көзөмөлүндө экендиги кошумчаланды.